Чүй төрөтканасында жаңы төрөгөн аялдар ымыркайлары менен полдо жаткан сүрөт интернетке жарыяланды. Социалдык тармактын колдонуучусу Анара Ахматбекова бул көрүнүшкө таң калып, жаңы төрөлгөн ымыркайлар менен энелер чаңда жатат. Керек болсо дарыгерлер өздөрү дагы жардам сурап жатат деп жазган. Кызуу талкууга алынган окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлиги түшүндүрмө берип, учурда номер 4-төрөтканада оңдоп түзөө иштери болуп жаткандыгына байланыштуу жабык турганын айтты. Мындан улам номер 2 клиникалык төрөтүүгө, номер 1 төрөтүүгө, чүйдөгү төрөтүүгө, эне жана баланы коргоо улуттук борбору менен репродукция борборунда нөөмөттөшүп төрөттөрдү кабыл алууда. Номер 4 шаардык перинаталдык борбор эң чоң мекеме болгондуктан кош бойлуу аялдардын 80% ошол жерден көз жарат. Аларга шарт түзүү үчүн жыл сайын оңдоп түзөө иштерине өткөрбөсөк болбойт. Келтирилген ыңгайсыздыкты түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Ал эми төрөткана 28 сентябрда ачылат. Булак чындык KG.